Ассалаумағалейкум урматтуу достор, кандайсыздар? Бүгүн көптөрдүн суранычы боюнча айтылып жаткан Америкада кышындагы сезондо такси кандай болуп жатат деген суроого жооп беребиз. Бүгүн таксиге чыктык. Азыр таң атты бизде. Эртең саат 6:30. Азыр жумушту баштаганын алдында турабыз. Ушундай кар болуп, мындай неме түшүп калыптыр, муз болуп. Азыр бензинди куябыз. Андан кийин жумушту баштайбыз. Бүгүн 12 саатты канча иштейбиз? Ошолор боюнча баардыгын алдыдагы мүнөттөрдө көрөбүз. Бул жерде бензиндин баасылары боюнча айтып койсом 2.75. Бул обычный регуляр. Буну азыр биз куябыз. Судан эле куябыз көбүнчө. Картадан эле ичине кирбей 7-Eleven. Бул Exxon заправкасы. Так. Картаны алабыз. Эми кетти. Муну басып коебуз. Андан биз кеттик тугандар, жумушту баштайлы. Бүгүнкү жумуш канча иштейбиз, кандай клиенттерге жолугабыз, кызыктын баары алдыда. Достор, биринчи закатка келдик. Hey, good morning. Good morning. How are you today? Is that good? Go straight. Азыр бир заказ алдык. Апасы заказ кылыптыр. Баласы жумушка барат. Мен балам чыгат дейт. Акыл дедик. Баласы да аябай күттү да кашайып. Hey, how's it going? Азыр күн да аябай сонун чыгып калды. Аэропорт жака заказ алдык. Негизи Америкада дагы аябай азыр именно Чикаго шаары аябай суук болуп да. Анан ошол суук мезгилдерде жакында эле Крисмас болуп өттү. Ошондо жумуш аябай слабый болгондугу сезилип атат да. Москвада башка жактарда айтып атат, жумуш кайра жакшы болот, суук учурда, жамгыр жааган, кар жааган учурларда депчи. Биз билбейм неге мындай болуп атат. Азыр таксистердин баардыгы эле жалобой жетип, болбой да жумуш андай болуп атат, мындай болуп атат деген сөздөрдү болуп атабыз. Азыр келдик бул жер. Каяктан чыгат экен ушунда. Так, juice weed W. Hey, how's it going? What's that? Where are you from? Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Yeah. So you speak Russian, yeah? Yeah. But I'm from Kazakhstan. oh, really? Kazakhstan, which city? Almaty or I started at Almaty. Almaty. How long been yours? Almost 2 years. 2 years. What do you do? Working. IT? What's your job? Kышкы. Huh? Towers. Oh. Towers? Yeah. Sometimes it's Kazakh's show. Кызыктаймыз.
жазганды майдары. Yes. And then жайдарман. The You can drop me here. okay. Thank you. Yeah. Have a good day. You too. Bye-bye. Hello. Sí. Está muy adelante. Es eléctrico. Азыр буларды таштадым. Буларды таштап туруп анан булар өзү негизи башка адреске барыш керек экени, Hilton хотелге. Анан башка немедеги көчөдөгү хотелге барып алыштыр. Анан айтат, биз бул жер эмес эле башка мына центрдеги Trump Tower бар, ошол Trump зданиянын жанында Hiltonга жеткирип коесуңбу дейт. Макул дедим. Жеткирип койсом, аралыгы 3 минутталык эле жол болчу. $10 беришти. Анан буну $14 алгам, ошондо $24 болду да. Ушундай болуп калат, анча-мынча учурда. Мына эмесе, кийинки заказга кеттик. Заказга келдик. Азыр чыксын. Hey, sir. Yeah. How are you? Good, how are you? I ordered a stop at 7-Eleven. Two stop. What? Two stop. Just, yeah, so there's a 7-Eleven around here. That's the first stop. I just gotta run in and grab a Okay, I got you. charger for my vape so I can smoke. Yes. I'm also my phone's battery so fast. Right? Every time process battery. Right? Yeah, so crazy. And then I'm going to work in Little Village. That's the next one. But I'm just running into 7-Eleven really quick. Oh, yeah. Yeah, it won't take very long. I'm gonna go home. I'm gonna go home. You are? You. Oh, no, I'm going to work. Ah, work. Yeah, that's a train station, so I commute from the suburbs. Oh. I work at a tattoo shop. Okay, I see. Yeah. So I work Thursday through Sunday. So the weekends are the busy time for me. Oh. Today is so cool, yeah. It is very cold. It just dropped. Yeah. Perfect. Yeah, so. I'm gonna just run in real quick. I'll be right back. No worries. Thank you. Okay. Hey. Hey, sir, how you doing? How are you? Hey, how are you? Hello? Yeah, sure. How are you today? Good. I was wondering, so like, where they was sending you. Now I know where they sent you. So normally they send you in front of my house. Ever so often they get crazy.
This is the hard part. I hate coming out this one. Yeah. The South Park so crazy, yeah. Yeah. So broken red and then way more just broken car. Where do you live? Is this Evanston? Yes. This Evanston neighborhood, I like it. They are so clean and then no traffic there. And before I live there, Skokie near Evanston, you know? Yeah. Yeah. Yes. Skokie Evanston is well, all around there is nice. Yeah. Except they dare you a little bit more there. Yeah, it's good. I like it. Yeah. Traffic a little heavy today. Yes, today is no bad. Today is Saturday. That's why. All right, sir. I thank you. Welcome. Have a good day, sir. Oh, you too. Hey, how are you? How are you doing? Oh, yeah. Go up some. Is that building On the way. right? Thank you. Okay. Have a good day. Достор, азыр ушун Мичиган лейк бар бул жакта, Мичиган океаны. Ушунун жээгине могу үйгө заказ алып келдик. Бул жак силерге бир көрсөтүп коеюн. Бул жак ушундай аябай чоң, сонун, кооз лейк. Суусу азыр бир аз мындай боозгучу экен. Ушул жай мезгилинде аябай сонун бияктарда немелерде сууга түшөт, башка кылышат. Суусу туздуу эмес суу да, аябай сонун суу. Мен дагы быйылкы жылы 2 жолу түштүм окшойт, аябай сонун. Таштары менен аябай сонун. Hey, how are you? Yep. How are you doing? Good, how are you? Good. Alright. Мынакей достор, ушул аябай сонун райондо жүрөм. Райондор жагат да ушул таза, тынч, тыкан, анан ызычуу жок, бул жакта пробка жок, анан парковкадан проблема жок. Мындай как айылдагыдай жашагандай сезесиң да өзүңдөчү. Анан үйлөрү дагы баягындай ошо биздин резиденция жактагы үйлөр сыяктуу. Азыр жолдорун да көрсөтүп берейин силерге. Мына караңыздар. Как мындай жерде жашаган жакшы го негизи. Мага негизи даунтаун баягы центрде жашагандан көрө ушундай жерлерде жашаган жагат да негизичи. Караңыздар, үйлөр сонун, мындай жакшынакай көрүнөт. Машиналарыңды мындай кылып эле ар бир үйдүн астында ушундай парковкалар бар же болбосо гараждар болот арка жагында. Кандай сонун. Даунтаунда центрде жашаган анча адамдарга да жагат. Ал жакта бийиктен шаарды карап жашайсың. Бул жак тынч. Тынчтыкты сүйгөн адамдарга ушундай жерде жашаган жакшы керек. Газондор менен бул жактын баягы жолдору мындай немелер менен жасалган. Анан ар жактан ошо асфальт болуп кете берет.
ошондой туугандар, анда жумушту улантайлы. Биз иштейбиз. Hey, how are you doing? West 95th. I wonder what plastic Have a good day. Заказды таштадык. Кайра эле экинчи заказды ушундай заказды көрсөтөйүн деп атам, канчага түшкөнүнчө. Заказды бүтүрө электе эле экинчи заказды үстүнөн берип койгон үчүн көрсөтө албай калатам да. Азыр экинчи заказга өтөбүз. Right here. Thank you. Давай. How are you? You singing? Достор, акыркы заказдарды кылып атам азыр. Анан мен азыр Саус-сайд деп коет, ошол Саус-сайд жакта жүрөм. Бул жак аябай кооптуу негизи. Бирок мен акыркы заказдарым болгон үчүн даунтаун ошо биздин шаарга, центр жакка заказ берген үчүн алдым. Бул жакта негизи түнү иштебей эле койсоңуздар болот. Сунуштабайм бул жакта. Биякта баягындай немелер болуп турат. Аябай бир жагымсыз нерселер көп болуп турат. Мынакей достор, акыркы заказды кылдык. Бирөөсү акыркы мына заказды аэропортко келдик. Ушуну завершать этип атабыз. Кристина деген кыз болчу. Бул 292 азыр кошулат. Ушундан кийин азыр жыйынтык чыгарайлы. Аэропорт менен бир аз тааныштырып коеюн сиздерди. Мына 18 доллар калып келгем акыркы заказына. Мынакей. Бул телефонду бул жерге коюп турабыз эми. Сіздерге аэропортты көрсөтүп коеюн. Бул Чикагода 2 аэропорт бар. Бул бирөөсү O'Hare аэропорт, экинчиси болсо Midway. Анда эмесе туугандар, биз сиздерге азыр баардык жыйынтыкты чыгарып берейин. Канча иштедик бүгүн, канча болду? 2 аккаунт менен иштедик, Lyft, Uber менен. Анда эмесе кеттик эмне. Туугандар, анда эмесе жыйынтыкты болчудагы убакыт келди окшойт. Анда сиздерге бүгүн канча иштедик, канча саат иштедик, канча километр жүрдүк бардыгын айтып берейли анда сиздерге. Бүгүн сиздерге эртең менен чыкканда эле айтканмын. 2 аккаунт менен иштейбиз дегенбиз. Биринчиси бул Lyft аккаунт, Lyft аккаунттан 5 заказ, анан 68 доллар иштеппиз. Ал эми Uber таксиден болсо, Uberден 210 доллар иштеппиз. Биз эртең мененки саат
немеде чыкканбыз 6-дан бир 40 мүнөт өткөндө ушунда чыкканбыз. Биз общий 12 саатта иштедик. 12 саат 40 мүнөт, 12 саат бир 13 саатка жакын иштедик да. Ушундай иштедик туугандар. Андан расход бар. Расход $20 чай иштик, $20 болсо бензин куйдук. Ушул $40 расход. Эртең менен биз ушул заправкадан сиздерге көрсөтүп бергенбиз. Баштаганбыз жумушту. Ушул заправкадан жыйынтыктаганда тура көрдүк. Сиздерге заправкадагы бензиндин баасы Америкада канча деген суроо да кызык болуш керек. Бул болсо 92, бул болсо 95, бул болсо 100 деп койсок болот. $2.75, $3.25, $3.65. Ошол туугандар. Кимде ким жаңы грин карта тапшырган болсо ийгилик каалайбыз. Кимде ким жакында американский визага кире турган болсо ага да ийгилик каалайбыз. Ошол күнү посолдун настроениясы жакшы болуп виза алып калыңыздар туугандар. Ошол бүгүн биз бир километрге чыкканда бир 200 километрдей жүрдүк да. Ошол туугандар. Анда эмесе кийинки видеолордо эмнелер тартайлы, кандай видеолор сиздерге кызык, бардыгын комментарийге жазып кетиңиздер. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирлерден жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар туугандар.